Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Буга чейин бакшы тажрыйбасы аттуу тасманын биринчи бөлүгүн көргөнбүз. Тасма көпчүлүктүн купулуна толгондуктан ошону улайлы экинчи бөлүгүн талдап берели. Мыкаачылар өз ишин улантып жаш балдардын үстүнөн тажрыйба жүргүзүшүп, бирок өздөрү жасаган нерсе өздөрүнүн үстүнө бале болуп келди. Даяр болсоңуздар баштай берели. Элибизде атын айтсаң куту сүйүнөт деген жакшы сөз бар. Ошондуктан каналыбызды Москва жергесинен көрүп жаткан туугандарыбызга саламыбызды айтып, ден соолуктарынын бекем болушун каалап, аларга керектүү маалыматтарыбызды дагы айта кетели. Эгер сиз окуу жабылып эс алуу учурунда Москвага барып иштеп келейин деп жөнөп калган болсоңуз, сизге эң эле биринчи жумушка керектүү документтер талап кылынат. Бизде болсо бул тармакта көп жылдан бери эмгектенип, бир туугандарыбызга керектелүүчү документ маселесин ийне жибине чейин изилдеп, такшалган адис болуп калган байкебиздин байланыш сандары бар. Ошондуктан документ иштериңизди бүтүрүш керек болсо экрандагы байланыш сандарын жазып алып, биз Санчо Бек каналына келдик деп кайрыла бериңиз. Тасманын башында бети башы канжалаган кичинекей кыз эки жакка карап коркуп апасын чакырып, аны байланып турган иттер тиштегенге аракет кылып үрө беришет. Бир маалда эле бул нерсени түшүндө көрүп жаткан кыз ойгонуп кетет. Ал курбу кызынын жанында олтуруп башка балдар кыздар менен эс алуудан келе жатышкан. Бул кыздын аты Мион эле. Ал буга чейин Часон деген бала менен мамиле болгондуктан экөөнүн ортосунда иштер болуп, Мион боюнда болуп калгандыгын байкап жүргөн. Бир маалда эле автобустагы келе жаткан балдар кыздардын баардыгы чарчагандыктан уйкуга кетет. Ошо маалда бара жаткан автобус өзүнүн жолунан башка жака буруп, чоң эшик ачылып коргондолгон жерге кирип кетет. Бир маалда ойгонуп кеткендер түшүнбөй эле каяка бара жатканын билбей тынчсызданып жатышса, аларды алып бара жаткандар бет капкеттагы балдарды газга уулай башташат. Ошентип эсин жоготкондорду автобустан түшүрүп алып эле алып жөнөштү. Бир канча убакыттан кийин Мион көзүн ачса, ал жердеги сыналгыдан болуп жатканга барда, алар бара жаткан автобус кырсыкка учурап баардыгы өлдү деген кабарды берип жаткандыгын көрөт. Ал жерде турган дарыгер Пек деген аял Мионго кайрылып, сенин боюңда бар экен, болгондо дагы эгиз экен деп айтат. Бул окуядан кийин көптөгөн жылдар өтүп, биз бүгүнкү күндөгү окуяны көрө баштайбыз. Бети башы жана кийимдери толугу менен канга бууланган кыз бир кезде ойгонсо, ал жердин баардыгы талкаланып, адамдар өлүп, полу болсо такыр эле канга жуулуп калыптыр. Анда ордунан турган кыз эки жакты карап эле сыртты көздөп жөнөп кетет. Бутунун жылаң аяк болгонуна карабай эле каардын үстүнө басып, сапарын улап кетип, бир кезде башы ооруп кетип, мурдунан кан агып эле олтуруп калды. Бир кезде кадр башка жака бурулуп, Чан деген баланын унаа менен келе жаткандыгын көрөбүз. Ал ысык көлдүн жээгиндеги өтө бир мыкты саркеч үйдүн жанына келип, ал жердин сулуулугуна суктанып, андан соң биз буга чейин көргөн дарыгер Пекке жолугат. Дарыгер бул убакта буту баспай арабада жүрүп калган экен. Анда Чан Пек менен сүйлөшүп, ага өзүнүн маалыматын бере баштайт. Сиз бир кезде биздин ишкананын башчысы элеңиз. Азыр эми иштен четтеп кетсеңиз дагы бул маалыматты берип коеюн деп чечтим. Биздин жашыруун ишканаларыбыз ачыкка деле чыгып калды окшойт. Акыркы окуялардын бири кайык аттуу ишканабыздын ичи толугу менен талкаланып, ал жактан кыздардын бири качып кетиптир. Эми сиздин дагы менин дагы өмүрүм толугу менен коркунучта болуп калды деген маалыматын берет. Бул убакта качып кеткен кыз буга чейин эч нерсени көрбөгөндүктөн көргөн нерселерин аябай таң калып токойдо бара жатып, ал жерден унаалар жүрө турган жолго чыгып калат. Бир кезде унаалардын бири аны сүзүп кетейин деп эле араң эле быйтап өтөт. Көрсө бул кыз унаанын дагы эмне экенин билбейт экен. Бир маалда жанагы унаадагылар кызга ар кандай суроо салып, сен кайдан чыктың деп, ал кыз унчукпай эле тура бергендиктен унаага буну дагы салып алгылачы деп эле ошодон нары алып кетип калышты. Унаанын ичинде бир топ эркек киши жана бир кыз бара жатышкан. Анда кыз кишилерге сөз баштап, бул кыздын биздин ишке эмне тиешеси бар? Буну эмне алып алдыңар, аны түшүрүп койгула деп эле талап кыла баштайт. Унаада олтургандар болбой эле ал кыздын сөзүнө көңүл бурбай, жаңы олтурган кыздын канчалаган кийимдерин көрүп, сен кайдан чыккан немесиң? Бул кандар адамдын каныбы же эмненин каны деп эле ал кызга кол салгандай кыла башташат. Ошо маалда эле ал кыз өзүнүн чыныгы күчүн көрсөтүп, эркектердин баардыгын эки жака ыргытып, унаа башкаруусун жоготуп, токойдун ичине кирип кетет. Окуядан кийин эки кыз гана аман калышкан эле. Көрсө, унаанын артында олтурган кыздын аты Кёнхи экен. Ал жарадар болгон кишилердин биринин уюлдук аппаратын алып, аны менен тез жардамга коңгуроо кылып, тез жардам келип калган кезде өздөрү токойду аралап качып кетишет. Көрсө, Кёнхи өзүнүн туугандарынын бири дарыгер адам Пёкко коңгуроо кылып жатыптыр. Бир кезде Пёк келип, ал жерден эки кызды алып кеткенге шашылып, бирок бир кезде каарманыбыздын мурдунан кан агып эле өзүн жоготуп коет. Анда дарыгер Пёк аны даарылап жатып, денесинен аябай көп сандагы окторду чыгарып, андан соң бир түшүнүксүз аппаратты дагы чыгарып салат. Эң кызыгы, дарыгер бир кезде кыздын денесин караса, жаракат алган жерлеринин баардыгы айыгып калыптыр. Анда Пёк ичимдегин карап, мен көп ичип жатат окшоймун деп эле эч нерсени түшүнбөй калды. Мындан соң ал Кёнхинин жанына чыгып, бул жерде бир түшүнүксүз нерсе болуп жатат. Тартип сакчыларга кабар берсе окшойт, Кёнхи ал нерседен баш тартып койду. Ал кызга боороруп, бул кыз көп кыйналган окшойт деп өзү менен алып кетүүнү чечип, биз ушул жерде жанагы адамдар эмне үчүн Кёнхини унаа менен алып бара жаткандыгын түшүнүп калабыз.
Көрсө ал адамдар Йонду деген адамдын колунда иштейт экен. Йонду Кёнки жашаган жерде алганга аракет кылып, алгыс такыр эле сатпай койсо коркутуп үркүтүп, күч колдонуп алууну көздөп жүрүптүр. Ошентип арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин Кёнки каарманыбызды унаага салып алып эле алып жөнөйт. Каарманыбыздын эч нерсени көрбөгөндөй эки жакты карап таң калып жаткандыгын көргөн Кёнки эч нерсени түшүнбөй, унаасын айдап эле үйүн көздөп кете берди. Это моя подруга. Она пока поживет у нас. Бул убакта Кёнки бир тууган иниси Дегил менен жашачу. Бирок эки бир туугандын бири-бири менен пикири такыр келишпей ар дайым урушушуп, тынчыраак тамак ичип дагы олтура алышчу эмес. Көрсө булардын атасы тирүү кезде Кёнки ал жерден кетип калып, атасы өлгөндөн кийин гана кайтып келгендиги үчүн иниси аны жаман көрө берчү. Бул убакта мындай тамакты көрбөгөн каарманыбыз алдына коюлган нерсенин бардыгын жеп салып, андан соң Кёнки аны бөлмөлөрдүн бирине киргизип ушул жерде жашайсың деп айтат. Каарманыбыз сөздөрдү угуп түшүнгөнү менен бирок өзү такыр эле сүйлөбөй жатты. Биз мындан соң дарыгер Пэк, тыңчы Чохён жана анын жардамчысы Том менен сүйлөшүп жаткандыгын көрөбүз. Дарыгер тыңчыга каарманыбыздын сүрөтүн көрсөтүп, бул кыз кайык деген ишканабыздан качып кетти. Бул дагы өтө күчтүүлөрдүн бири, ошондуктан булардын эркиндикте жүргөнү такыр туура эмес. Сен аны жок кылышың керексе, тыңчы ал нерседен баш тартып, менин силердин алдыңарда карызым жок деп Том экөөтөн кетип калат. Бирок алардын артынан бир кезде бирөөлөр унаа менен эле кубалап жөнөйт. Анда тыңчылар арттагыларды байкап калып токойду дарылап качып жөнөшүп, артындагыларды адаштырат дагы унаасын барып эле сүзүп токтошот. Көрсө булар дагы жөнөкөй адамдар эмес экен. Бирок Том алардан күчтүүлүк кылып экөө эки жактан кол салса деле эч тоготпой, экөөнү соккулап эле эки жакка ыргыта баштайт. Том акырында экөөнү жарым өлүк кылгандан кийин аларды карап олтурган Чохён кайрылып, "Макул, мен силердин башчыңарга өзүм жолугам" деп ал жерден кетип калышат. Көрсө Чохён бул убакта көп ойлонуп каарманыбызды издөөнү чечиптир. Биз ушул жерде каарманыбызга биринчи сан берилип, аны биринчи деп атап коюшкандыгын түшүнөбүз. Бул убакта каарманыбыз өзүнө берилген бөлмөдө олтуруп бир кезде эле мурду канай баштайт. Ошол замат башы дагы ооруп, убакыт токтоп калган болуп, башы жазылган кезде эшикте түшүнүксүз бир унаалардын келе жаткандыгын көрдү. Көрсө бул жерде алам деп жаткан Йонду адамдар менен ал жерге жетип келип калыптыр. Ал мылтыгы менен чыгып алган Кёнкиге кайрылып, "Сен жардамчыларды кайдан таап алдың? Менин адамдарымды токойдо жарадар кылып качып кетипсиңер. Эми болсо атаңдан калган мылтыкты көтөрүп чыгып алыпсың. Атаң дагы бул жерде мага такыр саткысы келбей өмүрү менен кош айтышып кетти. Мен силерден жерди бекер алам деп жаткан жокмун го, акчасын берейин деп жатам. Мынча сөзүңөрдөн кайтпаган немесиңер, жөн эле сата берсеңер болот го" деп эле бир кезде иниси чыкса аны дагы сабай башташат. Ты чего? Бир кезде ал жерде каарманыбыз пайда болуп, кылмышкерлерди топтепкенде эле эки жакка тепкилеп, жада калса унааларын дагы ыргытып жатты. Муну көргөн Йондунун жүрөгү эле эмес, 5-точкасы дагы түшүп калды окшойт. Ал ордунан тура албай эле эмне кылышын билбей калса, каарманыбызды Кёнки келип токтотуп, Йондуну бетине шапалак менен чаап эле бул жерге экинчи келбегиниң деп эле кубалап жиберди. Бул нерсе Кёнкинин иниси Дегилди да аябай таң калтырган. Ал көргөн көзүнө ишенбей каарманыбыз менен башынан таанышкысы келип, "Биз аны тасмага түшүрүп YouTubeга киргизип жиберсек болгудай. Анда тез эле байып кетебиз" деп оозунан сөзүн токтото албай жатса, эжеси дагы ага жооп берип, "Мен деле чындыгында бул кыздын ким экенин билбеймин" деп айтат. Бул убакта тыңчылар буга чейин аларды куулаган адамдардын башчысына жолукканы келишкен. Көрсө ал адам биз тасманын башында көргөн Чан экен. Анда Чохён ага кайрылып, "Сен башыңды ар дайым кирсам менен жууйт окшойсуң. Чачтарың түз жана сар кеч экен, сага жолуккандыгымдын себеби менин артымдан мындан кийин адамдарыңды салбагының. Кайталана турган болсо ортобузда маселе жаралып калышы мүмкүн" деп ал жерден кетет. Күндөрдүн биринде кылмышкер Йонду дарыгер Пёкко келип аны коркутуп үркүтүп, "Сен Кёнкини жакшы тааныйсың, анын жанында жүргөн кыз жөнүндө дагы маалыматың болсо керек. Кана бизге бардыгын айтып берчи" десе, Пёк эч нерсени түшүнбөй турган кезде Йонду адамдарын айтып анын колун кесип салышат. Кёнки менен Дегил каарманыбызды кошуп алып өзү менен кошо дүкөнгө алып барып, керектүү нерселерин алганга чоң дүкөндөрдүн бирине кирип кетишет. Мындай нерсени көрбөгөн каарманыбыз аябай таң калып, ал жерде жей турган нерселер көп экендигин билип, жаңы тамак аштар чыгып, аларды бекер таратып жаткан жерлерден калтырбай эле жей баштайт. Должно быть, ты очень голодна. Не, оставь кусочек. Каарманыбыздын артынан Дегил чуркап жетип эле акыры анын тамак жешин токтотуп калат. Кечинде дарыгер менен болгон иш Кёнкиге жетип, ал дароо эле дарыгерге жетип барып, колун дарылашып эле кайрадан үйүнө жеткирип келет. Анда дарыгер Кёнкиге кайрылып, "Бул нерсенин бардыгын Йонду кылды. Сенин үйүңдө жүргөн кыздын артында чоң бир бале бар окшойт. Сен ал кызды кой берип жибер дагы үйүңдү деле Йондуга сатып жиберчи. Бул нерседен мен деле чарчап кеттим" деп айтат. Анда Кёнки дарыгердин үйүнөн чыгып унаасына олтуруп калса, ал жерде Чохён менен Том пайда болот. Бул убакта Йонду дагы өзүнүн кеңсесине бара жаткан. Ал бир кезде бөлмөлөрүнүн биринен адамдардын бардыгынын өлүп жатканын көрүп, ал жерден кара кийимчен 3 кыз жана бир баланы көрөт. Черт, он новый!
Көрсө бул күчтүүлөр дагы каарманыбызды издеп жүргөндөрдөн экен. Алардын бири Йондуну коркутуп, сен айтсаң дагы айтпасаң дагы сени баары бир өлтүрүп коебуз. Ошондуктан көргөнүңдү бизге айтып бергениң, биз издеп жаткан кыз жөнүндө сенде маалымат бар экен. Эгер бизге жардамың тие турган болсо, сага белегим бар деп эле дары көрсөтөт. Бул убакта Дегил каарманыбызга YouTube'дан ар кайсы тасмаларды көрсөтүп, эгер кааласаң сенин дагы мүмкүнчүлүктөрүңдү тасмага түшүрүп YouTube'га жүктөсөк болот. Сен жанагындай унааларды аңтарып, күчтүүлүгүңдү көрсөтүшүң керек. Тамак жегенди жакшы көрөт экенсиң, мен болсо ал үчүн сага тамактарды алып берем. Дагы башка мүмкүнчүлүктөрүң барбы, мага көрсөтчү десе каарманыбыз тамакка алданып, ою менен ал жердеги буюмдардын баардыгын көтөрүп коет. Бул убакта Кёнхиге Чохён тасма көрсөтүп, анын үйүндө жашап жүргөн кыз чындыгында ким экенин жана кайдан качып кеткендигин айтып берет. Ошондуктан тыңчылар Кёнхини көндүрүп, биз ал кызды өлтүрүшүбүз керек. Сен бизге жардам бергениң деп бир кезде Кёнхи үйүнө келип, тыңчылар мылтыктарын ырастап даярданып жаткандыгын көрөбүз. Бир убакта Йонду дагы ал жерге каарманыбыздын кайда экенин жана адамдарга айтып эле ээрчитип келип калыптыр. Ал бул жолу Кёнхиге көп сүйлөп эле аны дароо эле атып салып, ошол убакта каарманыбызды байкаган тыңчылардын бири үйдү жардырып жиберет. Анда жанагы 4 күчтүүнүн бирөөсү үйдү алыс эмес жерден бирөө аткандыгын түшүнүп, ага жетип барып, издеген адамын таап алып эле дароо мушташа баштайт. Биз ушул жерде бычакчан кыздын канчалык шамдага экендигин көрөбүз. Анткени ал өтө бир тез кыймылдап жанагы адамды союп өлтүрүп салган кезде, ага белгисиз жактан бирөө келип кол сала баштайт. Бул убакта Дегил эжесин карап эле олтуруп калган. Тыңчылар каарманыбызды атып үйдү жардырып жиберген, мен анын өлүгүн же тирүүсүн таппай, бир кезде тыңчылар жанагы келген күчтүүлөр менен каршы мушташа башташат. Бул күчтүүлөрдүн арасында көрсө биринен бири күчтүү болуп деңгээлдер бар экен. Анан да алардын башына атып же болбосо бычак саймайынча өлбөгөндүктөн башка жагы кандай жаракат алса деле тирүү кала берчү. Биз бул убакта каарманыбыздын үйдөн алыс эмес токойлордун ичинде тирүү тургандыгын көрөбүз. Анын жанына жанагы бычакчан шамдагай кыз келип эле өлтүрүүгө киришип калат. Көрсө каарманыбыздын күчүнүн алдында булардыкы эчтеке болбой калат экен. Ал бир кезде жанагы өлтүрүп койгон кызды үй жака сүйрөп келсе, ал жерде күчтүүлөрдүн арасынан экөө калып Чохён менен Томду дагы жок кылып коюшуптур. Анда каарманыбыз Кёнхи менен Дегилдин өлүп жатканын көрүп аябай кайгырып, жини келип жанагы күчтүүлөрдү манас Ниязов улак ыргыткандай эле ыргыта баштайт. Ал мындан соң жерде жаткан Йондуну көрүп, иштин баардыгы ошондон башталгандыгын түшүнүп, анын бутун сындыра белип салды. Каарманыбыз күчтүүлөрдүн баардыгын жок кылып, арасынан бир кыз калган кезде, анын жанына жаңы бир унаа келип токтоп, бирөөнүн түшкөндүгүн көрөбүз. Көрсө бул унаадан түшкөн кыз биз тасманын биринчи бөлүгүндө көргөн Ку Жаюн экен. Биз ушул жерде маселени түшүнө баштайбыз. Жаюн каарманыбызды карап, экөөбүз бир тууганбыз деп айтып, бул 4 күчтүүнү бир тууганымды таап келгиле деп жөнөткөн экен. Бирок алар тапшырманы туура эмес түшүнүп, аны өлтүргөнгө киришип калышыптыр. Ошондуктан Жаюн жанагы акыркы калган кызды өз колу менен өлтүрүп салып, андан соң каарманыбызга келип, сен менин бир тууганымсың, экөөбүз эгиз болгонбуз. Мен сени аябай көп издедим. Бирок жарадар болуп кыймылдашым кыйын болуп калган убакта бул адамдарды сени таап кел деп жөнөттүм эле. Бирок алар өз тапшырмасын аткара албады. Ошондуктан жүр мени менен кет. Экөөбүз апабызды табышыбыз керек десе, каарманыбыз анын сунушунан баш тартып, ал жерде өлүп калган Кёнхи менен Дегилдин денесин карап жүрөгү ооруп туруп калат. Анда Жаюн каарманыбызды уктатып салат да унаасына салып алып эле алып кетип калды. Биз тасманын аягында окуя болгон жерде Чохён менен Томдун өлбөй калгандыгын көрөбүз. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса оюңуздарды калтырып, дос туугандарыңыздар менен бөлүшө жүрүңүздөр. Анда эмесе кийинки тасмадан көрүшкүнчө ден соолукту жакшы карап, бир туугандарыбызды унутпай ар дайым кабар ала жүрөлү.